алейкум. Жума мубарак болсун. Бүгүн дагы посто турган жалпы күч органдарына жана медиктерге жылуу тамак тартуулайлы деп жума күнү дуалайлы деп ниет кылдык иншалла. Бул жерде азыр 15 солдат бар экен. Бул жер Сузак районундагы Винсовхоз кире беришиндеги посто. Салам алейкум, солдаттар. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Ким бар? Солдаттар бар, а? Болуп атабы? Тага бет малына келиппиз да? Командир ким бул жерде? Салам алейкумдар, кандайсыздар? Жума мубарак болсун. Биз Акниет Аманат коомдук фонду бүгүн дагы сиздердин дуаңыздарды алайлы деп жылуу тамак посто турган күч органдарына жана медиктерге эме кылдык. Ысыгында жеп аласыздар, Таксырым иш кандай болуп атат? Чарчабай атасыздарбы? Сиздерден Алла разы болсун. Элдин сак саламаттыгы үчүн, ден соолугу үчүн, тынчтыгы үчүн күнү-түнү 24 саат бою ушул жерде кызмат кылып атасыздар. Аллах таалам эки дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Кудай бурса бул күндөр дагы өтүп кеткен болсун иншалла. Чарчабай элесиздерби? Жакшы бар. Акниет Аманат коомуна ушу жигиттерге ыраазычылык билдирет. Ушундай оор күндөрдө бизге ушундай тамак аштан жардам берип, ушундай блокпостторго тамак аштан жардам берип турушат. Бул балдарга чоң ыраазычылык. Рахмат. Рахмат сиздерге да. Алла разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Тынч болуңуздар. Карантин берилген больница, инфекционный бөлүм ушул жак. Анан бүт баасы закрыты. Биз буга чейин да бул жерге келгенбиз. Бүгүн дагы жума күнү ушул жерде ооруларды карап аткан дарыгерлерге жылуу тамак тартуулайлы деп келип турабыз. Биз Акниет Аманат коомдук фонду бүгүн дагы ушу больницага да жана блокпостто турган күч органдарына жана азыр бүгүн инфекционный бөлүмдө жанагы аты жаман ооруларды карап коюп, ошол жактарга дагы анан сиздердин травматология бөлүмүнө дагы жылуу тамак тартуулайлы деп биз Акниет Аманат коомдук фонду болгону бүгүн жума күнү ушу жалпыңыздардын сиздердин дуаңыздарды алайын деп кана иншалла. Жылуусунда
ысыгында жалпы коллективдеріңіздерді шақырып тамақтан аласыздар эже, Рахмат, Алла разы болсын. Денсаулығыңа чың болсын, іштеріңе игілікті болсын. Шундай елге жардамға дайыма беріп тұрыңыздар. Денсаулықты алыңыздар. Рахмат, Алла разы болсын. Сіздер эми акалатчандардын бүгүнкү күндө элибиз кадыр баркына жетип атат. Чындыгында сиздердин кадырыңыздарга бүгүнкү күндө жалпы эл жетип атат. Эми сиздерге эмне деген жакшы сөздөрдү айтсак да аздык кылат. Өзүңүздүн үй бүлөңүздөрдү коюп, мына ушундай байлоолор менен күрөшүп атасыздар. Сиздерге терең таазим, ыраазычылык иншалла. Рахмат. Азыр биз инфекционный бөлүмдүн зонасына келип турабыз. Мына бул жерден тамак аш, бул жактан врачтар негизи сыртка да чыкпайт. Сырттан бирөө да ичкери кирбейт. Бул жерден тамак аш мына ушул столдун үстүнө коюлат экен. Ал жактан өздөрү алып чыгып, кайра алып кирип кетишет экен. Өткөндө да биз мына ушул жерден келип, ушул жерге коюп кеткенбиз. Чындыгында аябай оор абал болуп турат, көрүп атасыздар. Бүгүнкү күндө бул инфекционный бөлүмдө 20дан ашуун дарыгерлер кызмат кылып, ошол оорулуу бейтаптар менен күрөшүп атышат. Үй бүлөсүн унутуп койгон, үй бүлөсүнө бара албастан мына ушул бейтаптар үчүн чын жүрөгү менен күрөшүп атышат. Караңыздар, эмне деген Аллахтын сыноосу. Чыныгы бүгүнкү баягындай ак халатчандардын, медиктердин кадыр баркына жетип атабыз. Өзү төрөп чоңойтуп койгон балдарыны жада калса 1 айдан бери көрө элек ушул жерде дарыгерлер бар. Үй бүлөсүнө бара элек дарыгерлер бар. Мына элдин сак саламаттыгы үчүн, денсаулыгы үчүн чын жүрөгү менен күрөшүп атышат. Бул дарыгерлерге биз канча жакшы сөз айтсак да аздык кылат. Эң башкысы Аллах ыраазы болсун. Саламатсыздарбы? Мен Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын директордун дарылоо иштери боюнча орун басары боломун. Ошол ак ниет аманат коому бизге ошо бардык эле ошо муктаж инсандарга кылып келаткан жардамын көрүп жатабыз. Анын ичинде ошол Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасына мына ушул коронавирус илдетине кабылган бейтаптар жаткандыгына байланыштуу ошол бир нече жолу ошо бизге да кайрылып, ошо бизге ошо өзүнүн жардамын көрсөтүп келе жатат. Булардын көп эле соопчулук иштерине күбө болуп келатабыз. Мындан ары да ишиңерге ийгилик болсун. Көптөгөн жакшы жетишкендиктерге жетише бергиле. Ушул бизде тезирээк ушул бейтаптар жакшы болуп, ушул коронавирус илдети тезирээк биздин Кыргызстандан дегеле ошол дүйнө жүзүнөн жок болушун тилеп кетебиз. Силерге аманчылык, ийгилик, жакшылык. Рахмат силерге. Биз азыр Жалал Абад шаарындагы гемодиализ алып аткан бир туугандарыбыздын алдына келдик. Бул жерде азыр
4 бейтап бар экен, 4 бейтап диализ алат экен. Бериңиз анда апа, бир сонун дуа бериңиз биздин Акниет Аманат коомдук фондуна. Бир жакшы дуаңыздарды бериңиздер, ден соолук болуңуздар, оорубаңыздар. Эми ушу бизди ушинтип сыйлап эмне кылып келгениңе чоң рахмат. Иштеңер илгери болсун, мындан да жакшы иштеп кылып, бизди колдосоңуз, силерге Алла колдосун. Ушу Кудайым силерге жакшылыктарын бере берсин. Көп жашагыла, бала чакаңыз, үй бүлөңөр менен бизге силерге Кудай мындан көп рызкы бере берсин. Кудай сизге шифасын берген болсун силерге. Оорубаңыздар, сабыр этиңиздер. Бул Алла Тааланын берген сыноосу. Ар бир пендеге көтөрө ала турган сыноо берет. Апа, кыжалат болбоңуз, сарсаң болбоңуз. Сиздикинин дагы оор сыноолор бар.